Чүй облусунун Сокулук райондук ички иштер бөлүмү дайынсыз жоголгон 18 жаштагы Тахмина Айдарбай кызына издөө салат. Акыркы жаңылыктарды билип туруу үчүн подписаться деген кнопканы баскандан соң сөз түрдө жандагы коңгуроочосун да басып коюңуздар. Бул тууралуу бүгүн 13-декабрда облустук милициядан кабарлады. Маалымат кылайык, Тахмина 9-декабрь күнү саат 11:00 чамасында Сокулук районунун Ала Тоо конушундагы үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайтып келген эмес. Өзгөчө белгилери бою 160 см, орточо дене түздүктөгү, кой көз, кара тору. Кийимдери кара түстөгү куртка, ак түстөгү жоолук, кара түстөгү бут кийим. Тахмина Айдарбай кызынын кайда экенин билгендер болсо, төмөнкү телефондор аркылуу 0312 60 75 67, 0313 4 53 38 0 нөмөт бөлүмү, 0558 86 14 86 издөө тобу кайрылып коюңуздар деп жазылат билдирүүдө. Кыргыз-тажик чек ара жаңжалында жабыркаган Баткен облусунун жашоочуларынын насыяларын жоюу уланууда. Чийлеген сумма 20 миллион сомго жеткенин Улуттук банктан билдиришти. Белгилүү болгондой, дагы 53 миллион сомго барабар 200 насыя боюнча тейлөө шарттары жеңилдетилди. Жалпысынан каржы кредиттик уюмдарга 450дөн ашык жаран арыз менен кайрылган. Мекемелер ар бирин карап, банк мыйзамдуулугуна жараша чечим чыгарууда.